Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан эле Марва телеканалында Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү старт алды. Сиздер менен мен Жанара Нарматова. Азыркы учурда Кыргызстанда 28 жашка чейинки жаш мундун өкүлдөрү 31% түзөт экен. Ал эми ушул биздин жаштарыбыздын келечеги кандай? Деги эле бир өлкөнүн келечегин көргүн келсе, анын жаштарына кара дейт эмеспи? Анда биздин жаштарыбыз келечекке болгон үмүттөрү кандай? Кыргызстандын келечегин кандай кылып көрө алышат? Албетте биз бүгүн биздин жаштарыбыз жана ошондой эле келген конокторубуз менен биргеликте жаштар жана келечек деген теманын алкагында бирге пикир алышмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе биздин төрүбүздөн орун алган коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөк, Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Бегимкулов Айбек Карыбеков агайыбыз конокто. Жана ошондой эле Базар Коргон районунун баш имамы Шаеков Тынчтыкбек агайыбыз конокто. Ыйман Термези медресесинин директорунун орун базары Икраимов Нармамат агайыбыз конокто. Дилмирөөгө кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Ахматов агайыбыз. Кызыл өзгөрүш кайрымдуулук фондунун жетекчиси Аскат Арасулов агайыбыз дагы бизде бүгүн конокто. Жакшы бир пикир алабыз деген ойдобуз. Анда жаштарга мен суроо берип кетсем, азыркы биздин жаштар, сиздер азыр эмнеге умтуласыздар? Келечекке болгон үмүттөрүңүздөр кандай? Эмнеге умтулуп, кандай максатта окуп жатасыздар? Келиңиздер, ой бөлүшөбүз. Мен ойлоп атам, азыркы биздин жаштарыбыздын баардыгы ушул баягы мындай келечекке аябай жакшы шарттар түзүлгөндүгү дароо эле билинип турат да. Анан бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Акыл жаштан асыл таштан дейт. Анан акыл баштан дейт. Ушул жаштардын оюн уксак да. Ошол тил үйрөнгөнүңөрдүн негизги максаты эмнеде? Эмне үчүн үйрөндүңөр? Өзүңөр үйрөнүп атасыңарбы, же ата-энеңер айтып үйрөнүп атасыңарбы? Максат эмне? Келиңиздер, эмне максатта үйрөндүңүздөр? Микрофонго келип жооп беребиз. Негизинен эле бизде кыргыз элинде канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп коет да. Мисалы, кайсы бир тилди үйрөндүң дейли. Мисалы, англис тилин үйрөндүң. Дал ошол жакка барып туруп, башка ошо Америкага барып окусаң, дал ошол тил менен сен ал жактын как жараны катары жүрө аласың да. Ал жактын кадимкидей алар менен кошо аралаша аласың. Канча тил билсең, мисалы, 6 тил билдиң дейли, ошондой 6 түрдүү адам менен, 6 түрдүү эл менен мамиле курасың. Сөзүңдүн элдер менен болгон, тааныштарың менен болгон аудиторияңды кеңейтесиң. Канча тил билесиз? 3 тил билем мен өзүм. Кайсы тилдерди? Казак тилин, ошондой эле орус, англис тилдерин билем. Кайсы өлкөлөргө баргыңыз келет? Мен негизги эле кыялым Германияга барып окуп келүү болот азыркы убакта. Дал ошого даярданып дагы жүргүзүп жатам өзүм. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Мен 5 тилди билем. Кыргыз тил, орус тил, украинский, узбекский и кичине татарский билем. Ошол тилдерди өргөнүш үчүн башка улуттардын нелердин билип, кызыгып ошо өргөнгөм. Ушул тил үйрөнүүңүзгө сизге ким түрткү болду эле? Өзүм. Жеке өзүңүз үйрөнгөнүңүз же ата-энеңиз үйрөттү эле? Өзүм. Өзүңүз үйрөнгөнүз. Кол чабуулар болсун. 10 жылдан кийин дейли, мейли. 10 жылдан кийин Кыргызстандын келечегин кандай көрө аласыздар? Келгиле, айтып Ким кандай элестетет Кыргызстанды 10 жылдан кийин? Келиңиз. Кыргызстанга кантип салым кошо аласыңар келечегине? Ар бир адам эле өзүнүн астына максат койду эмеспи? Менин койгон максаттарым бул мисалы башка өлкөгө барып, дал ошол жактын билимин алып келип, дал ошону Кыргызстанга пайдалануу. Мен өзүм азыркы убактан кыялданып келем, ушул бойдон барып, мамлекеттер иштешип, азыркы убакта бизде айыл башчылары жаштар менен иштешет. Дал ошондой иштешип келип туруп, кийинчерээк мүмкүн болсо мамлекет кызматкери болуп, же болбосо канчалык максатты бийик койсоң, ошончолук бийикке жетет эмессиңби? Мүмкүн болсо мен президент болот турмун. Дал ошол максатты коюп, мамлекет адамы болууга аракет кылып жатам азыркы убакта. Баракелде. Тилегиңизге көтөрүңүз. Мен ойлоп атам да, ушул жердеги жаштар Кудай буйрса келечекте айыл өкмөттөн тартып, айыл өкмөт, депутаттар, мектеп жетекчилери, министрлер, керек болсо дипломаттар, элчилер, президент ушул жерде олтурат. Ошон үчүн азыр атын ким? Бекболот, Бекболот айтып атат.
кенен коюп тур да, узак коюш керек. Жана жаштын тилегин берет дейт го. Ошол сыяктуу тилекти алыс, арканды алыс таштап туруп ошого аракет кылыш керек экен, Карасаңар, Бекболот жакшы нерсени айтып атат. Ошол сыяктуу могул жерде 100дөн ашык кыздар, балдар олтурасыңар. Оюңарды айткыла, пландарды айткыла. Азамат. Келиңиздер, азыр мисалы үчүн айтат эмеспи, сүрөт тартсаң дагы жолборс тарт дейт. Ал эми мисалы үчүн жолборс тартсаң мышка окшошуп калышы мүмкүн дейт да. Ал эми биздин жаштарыбыз келечекке болгон максаттарын кандай сүрөттөй алат? Келиңиздер, ушул тууралуу ой бөлүшөбүз. Номер 30 Атабекова мектебине келдим. Мен чоңойсам врач болуп, хирург болгум келет. Себеби мен эжелерим да көбүнчө хирург болуп иштешет. Себеби алар мага кызыктуу окуяны айтпаса да кызыгып ошого аракет кылам. Мен өзүм 4 тил билем. Кыргыз тил, орус тил, англис тил, кытай тил. Чоң рахмат. Азыркы жаштардын китеп окушпайт. Ал эми ушул китеп окубаган жаштарга биз келечекти кантип ишенип тапшырабыз? Себеби азыр бул жерде телефон бар, интернет бар. Алар көбүнчө телефонго кызыгышып китеп окушпайт. Эгерде атентен китеп оку деп айтышса, телефонун алып алып туруп китеп окумуш болуп, телефонун жанына коюп телефон чукушат. Себеби эмнеге? Себеби булар телефонго кызыгышып, мисалы атене акча берет. Акча берсе алар жегенин берет да ойлонот, эмне кылышты. Алар болсо ошентип берсе, алар алышат да телефон салышып интернетке улашат. Аны ойношот. Ал телефон бул өтө зыян нерсе. Интернет ойносоң, бул көптөгөн мисалы көзүңө зрение болот. Зрение начарлашы мүмкүн. Башыңа аябай көптөгөн оорулар жугат да телефондон. Бирок жаштар эмнеге ошол нерсени билип туруп эле ата-энеси айтса деле угмуш болуп кайра жасай берет. Азыр көпчүлүк жаштар ушундай. Булар маргим Азыр шаарда Бишкекте ушундай телефонду туура эмес пайдалангандыктан көп биздин окуучу кыздар, балдарыбыз больницада ооруп жатат да. Бул эми бул ар кимдин өзүнүн ою, мен өзүм оюмду айткым келет. Бул эми Ошондой замандаштарга эмне дейсиң? Мен айтмакмын, өзүңөрдү ойлоп, жаныңардагыларды ойлогула. Бул көбүнчө телефон азыркы экен, эмне кылыш билбейм, бирок Азыркырып атат. Азыркырып атат зама. Бир күндө канча убакыт колдоносуңар телефон? Мен телефонуму бир күндө 1 маал зарка саям. Ушул мен сабакта кечегилер нерсе тапка деп берсе, интернетке кирип таап жазып эме алып берем. Бирок мен көбүнчө сабакка пайдаланам. Аны айттыңыз да, ушул Кытай тилин билем деп. Кытай тилин үйрөнгөнүңүзгө сизге кайсыл жактан үйрөндүңүз Кытай тилин? Бул биз мектепте өтөт. Бул мектепте өткөндөн кийин бар шарттарым бар болгондон кийин үйрөнөсүң да. Себеби бул мен Кытай тилин үйрөнгөнүм себеби, мисалы мен көбүнчө Кытай тилде эме кылышат, мындай баары эле Кытай тилге кызыгышып, ошенткенде мен да барсам, мындай өздөрү эле мындай кызыктуу экен да, ошого окуп үйрөнгүм. Атың ким дедиң, атың? Таттыгүл. Таттыгүл. Кытайча мен базар коргонду аябай жакшы көрөм. Базар коргонго Кыргызстанда келечекке салым кошом деп кытайча айтчы. Кыргызстан Шанчжэн, Кыргызстан татокунам окшойт. Кыргызстанды сүйөм деп айтып окшойт. Чынында эле жаштар кандай китептерге көбүнчө басым жасайт болду экен? Мен номер 1 Макаренко мектебинен келдим. Биз азыр Иван Сергеевич Тургеневдин китебин окудубуз, Отцы и дети, эме рассказын. Биз анда мурда кызыкпай элек бул китепке, азыр окуп, бизди заставить эткенден окуп, эме кылып, жарымын окугандан кийин уже өзүбүз бериле баштадык китепке. Ким мажбурлады окугула деп? Эжекебиз. Жаман көрдүңөрбү? Жок, аябай жакшы көрүп атабыз кайра. Башында мажбурлаганда башында. Биз ойлогонбуз кайра эле интернеттен оңой жагын издеп таап алабыз деп, YouTube'дан краткий содержаниясын көрүп алабыз десек, биз биринчи баштаганда эле уже берилип кеттик окугана. Азыр окуп уже бүтөйүн деп калдык. Айбек агай, айтсаңыз, ушул жаштар чынында эле азыркы жаштарга болгон ишенич кандай? Улумундар баягы азыркы жаштар китеп окубайт, интернеттен баштары чыкпайт деп баягы ишенимин артпай калышты да. Сиздер кандай ойдосуз? Биринчиден саламатсыздарбы? Бир жолу жолугушуп чачпайын.
мынакей азыр биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Атайын бизге келип ушундай убактыңарды бөлүп биздин жаштарды бир жакшылыкка үндөгөнүңүздөр үчүн. Действительно биздин азыр жаштарыбыз келечек ушу жаштарда деп айтып атабыз. Бирок эмнеден башталат? Канткенде булар биздин келечегибиз болот. Канткенде биз буларды жакшы жолго салабыз деген маселе коюлат да. Биринчи тарбия, конечно, үйдөн башталат. Анан кийин мектепте билим берүүдөн башталат. Ошо мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен башталат деп эсептеймин. Азыр мынакей силер уже 8-9, 10, 11 класстар уже орусча айтмакчыбыз, вы в здравом смысле да мындай эме кылып келечегиңерди кеңири ойлонушуңар керексиздер азыр. Мына мен азыр сиздер менен отуруп, мен өзүм элестетип атам да мектепте окуганымды. Анда бир 10 жылдык болчу, биз ошо 8 класстан бүтүп, 10 класстан бүтүп тапшыра турган кез болчу, билесиз да. Ошондо эле биз мынакей 8 класстан бүтөрдө 7 класста биз ойлончу элек уже. Келечегим кандай коебуз деп. Эми, конечно, арадан башкача кесип тандагандар да болот. Биздин чөйрө мына айылда жашап, колхозда иштегенибиз үчүн ата-энелерибиз. Биз ошондой тармакты тандаганбыз. Биз ошол мектепте окуп жүргөндө эле мынакей сочинение дегенде биз ошол зоотехник болобуз деп жазганбыз. Биз колхозда иштейбиз деп туруп. Ошондо эле мен элестетчүмүн. Мына 2 жылдан кийин бүтсөм, 5 жыл окусам, анан колхозго келсем. То есть 10 жылдыкты алдын ала алганбыз да. Мен дагы айтайын дегеним, азыр сиздердин дагы уже 10 жылдыкта келечегиңер болуш керек. Андыктан, конечно, биринчиден ата улуу муундардын кичи муундарга берген акыл насаты. Ата мекенди сүйүү улуу муундардын милдети деп эсептейм да. Биздин үрп адаттарды, каада салттарды мынакей азыр аябай жакшы белек берип кетти. Ошол жерде мына кыз тууралуу эле канча өзү мындай тарбиялоо иштер боюнча айтып атат. Ошондой эле мынакей моралдык, эстетикалык нормаларды болуп атат. Ал эми кала берсе эң зарылы бул ата-энени кадырлап сыйлоо боюнча да болот. Вот ошондо гана бир жаш балдарыбыз бир келечектен жакшы нерсени үмүт кылабыз. Эми буйруса бизге базыр балдар тартынып турат окшойт. Негизинен биздин ага эжекелер китепке мына кече күнү эле китеп күнү болду. Анда деле атайын өзүнчө иш чара түзүлдү. Китепке негизгиси китепке эме басым жасаш керек. Жанагы айтып аткандай сотовый аппаратта ал негизинен эле жана кызыбыз айтып кетти. Көз оору, башка нерселерге аластыра турган, ал аздыра турган нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, ата-эне деле мына сотканы балдарга андай эле бере бербеш керек. Бербеш керек. Мен азыр айтып атасыздар, деп. Например, мен ушу кыздарым, балдарым ушу окуу жайга өткөндөн кийин бердим да. Ошон үчүн бизге деле мынакей ага эжекелерге натрес тыюу салынат. Азыркы агай айткан туура да. Мисалы Бишкекте айрым мектептерде телефон колдонулбайт. Айрым мектептерде телефон колдонулбайт. Анан ата-энелер менен келишим түзгөн. Ошентсе, кээ бир окуучулар болсо эмне кылыптыр? Окуучулар Wi-Fi бар, интернети бар мектепке көчүп кетиптир. Ошол мектеп азайып кетиптир да. Ошол сыяктуу азыр мына биздин азыркы агай айтып атпайбы, мен кыздар балдарымды студент болгондо бердим деп атат да. Өнүккөн өлкөдө карай турган болсок, ал жакта эми технология өстү, бирок биздикине окшогон мындай сааттар көп эмес да. Кээде мындай менин жеке пикиримде, кээде мындай бизде саат көп, 1000ден ашык саат боло турган болсо, мындай аларда жеңилдик берет экен да. Техника менен, практика менен. Ушул жерде дагы бир суроо да. Ушул жерде ойлоп тапкан кыздар балдар бар, мисалы техника жааттан райондо конкурстар болот. Кыргызстан боюнча райондо окуучулардын конкурстары болот, анан областтан өлкөгө барышат да. Химиядан болсун, экономикадан болсун, башка ойлоп табуулар кыздар балдар барбы? Мындай ачылыш кылгандар. Кран жасап, суудан, светтен, абадан. Мен азыр жаштарга агайлардын сөздөрүн колдоп, аз жаштарга кичине түшүнүп берсем, бая биз интеллектуалдуу жаштарданбыз деген конкурс бар го. Агай мына ошону маалымат бар үчүн айтып атат да, ошону тартынбастан айтсаңыздар.
биз интеллектуалдуу жаштарданбыз деп туруп ойлоп таап жасап даже бизде бар эми баягы мактаныш эмес, конкурсанттарыбыз бар, Таласка, Нарынга барып, Бишкекке чейин барып келген. Ошондой жаштардан баягы өзүңөр катышпасаңар да катыштыңар билет. Эми ошондо катышып, катышкандарды көрүп кызыгып калсаңыздар, мен ушундай жасайын дедим эле, ушундай ойлоп табайын дедим эле деген негиз айтып атат да агайларчы. Анан мен дагы ошо айтып кетким келет, но биздин жаштар чындап эле сиз айтмакчы сүрдөп атышабы, толкунданып атышабы, себеби мындай нерсе бизге Темирлан Акматов ооба, чынын айтканда арасында биринчи жолу болуп аткандыгы үчүн толкунданып атат окшойт. Мактаныш эмес, менин мектебимден азыр могу жерде 4 тилди кеңири билген окшош. Себеби бизде инновациялык гимназия мектеп болуп аткандан кийин англис тилден бизде кошумча спецкурстар бар, кошумча кружоктор бар. Ошондо окушкан окуучуларыбыз бар. Аны эмнеге айтышпады билбейм. Китайский язык ошо ачылган, Кытай тили. Биз кыргыздар мактанган жаман көрөт турбайбы? Ишпенде көрсөтөлөр. Азыраак сүйлөп ошону айтпай атышат. Ошону айтсаңар болот. Анан орус тили эми ал кеңири эле бизде расмий тил катары эле мындай эле бизде аралашып келаткан тилдер. Анан мен ошо окуучуларга көбүнчө кайрылам. Билимден тартип бийик турат деп. Мен өзүм соц педагог болгон үчүн окуучуларга дайыма окуучулар менен иш алып барам. Жаш өспүрүмдөр менен ишим ошондуктан болгон үчүн мен көп айтам, билимден тартип бийик турат. Биз хоть билимдүү бол, аким бол, же директор бол, же президент бол, сен өзүң тартибиң болсо никто болуп каласың депчи. Ошо үчүн мен айтам да, тартип биринчи болуш керек бизде депчи. Анан телефонду туура эле айтып атат окуучуларыбыз. Бул мен как өзүм биологмун, специм биологмун. Бул угуу органына, көрүү органына, памятти начарлатат. Булчу психология жактан да көп нерселерге алып келет. Бул азгырык деп мен окуучуларды күнөөлөбөйм, ата-энени күнөөлөйм. Ушундай ценный телефонду алып туруп, баалуу өтө чоң, мисалы үчүн 12.000 телефон көтөргөн окуучулар бар. Эми студенттерди айтпайм мен. Аны ким алып берет? Ата-эне алып бербесе окуучу ошону көтөрбөйт. Анан мен эжеке айтмакчы, билимге пайдаланып атат дегенге мен анча кошула бердим. Себеби бул башка жака может пайдаланып калат. Эжеке айтып калдыңыз да, ошол ата-энелер күнөөлүү депчи. Анан ата-энелер мисалы үчүн ата-энелери ошол нерсени алып бербей койсо, баягы өзүнө өзү кол салуу же болбосо дагы ар кандай терс көрүнүштөгү окуялар катталууда да. Анан буга кандай карайсыз? Ошон үчүн айтпайм, билимден тартип бийик турат деп. Аны ата-эне бала менен жакын болуш керек. Ата-эне дайыма убактысын баладан эч качан аябаш керек да. Ишке, тириликке эмес, ал бүтпөй турган нерсе. Балага сөзсүз көңүл буруп, баланы туура тарбиялаган болсо, мамлекет дагы үй бүлөдөн башталат деп коебуз го. Ошон үчүн баланы тарбиялоо эненин курсагынан башталат деген бизде ушундай илим бар го. Ал эненин курсагынан тарбиялап, кийин кеч болуп калат деген сөз да. Ошон үчүн туура тарбиялап, балага туура сөзүн айткан болсо, бала ошондой жолго барбайт. Мен ушул темага кошумчалап коеюн. Биздин районда атайын комиссия түзүлгөн. Ошо жерлерде комиссия ата-энелер менен жолугушууларды учаштырат, уюштуруп турат да. Ошол жерде ошол комиссиянын мынакей биз өзүбүздө делген ошо кандай сөздөр айтылат деп. Ошондо ата-энелерге мындай дебилген. Категорический запрет кылган эмеге. Сотовый аппаратты колдонгону мектеп учурунда мектепке барып. Анан кийин дагы ошол ата-энеге балам кой мындай кагып силкип бербестен, жок, сага эрте жөн эле жүр дебестен, балам сен туура түшүн, бул жана мына эжеке айткандай, бул зыян болот ден соолугуңа. Анан кийин мектепке тартип боюнча алып барбаш керек экен деп туруп, сен чоңоёсуң. Ушуну бир жакшылап айтып ата-эне баласына жакшылап түшүндүрүш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден, конечно, анан замандан артта калбаш керек. Ошо өзүлөрүнүн телефонун бир определенный убакытка, жарым саатпы, 40 мүнөткө пайдалан, көр деп туруп берип туруш керек деп эсептейм да. Анан кийин такыр эле бербей койгон болсо, балдар артта калып калат. Анан кийин атаңдашуу болуп калат, эмеге апарса. Ошон үчүн мектепке такыр тыюу салып эле, ал эми үйүнө аз-маз колдонгону бериш керек. Мыногул айтып аткан нерсени да мына окууга пайдаланат дегенди мен, например, балдардын арасында көрө элекмин. Азыркы убакта сиздер айтып жатасыздар, жаштарды көрө элекмин телефонду жакшы жакка колдонгон деп. Бирок жаштар бар андай бизде деле. Мен өзүм досторумдун арасынан деле карасам, туура досторумдун арасында деле мобилдик оюндарды ойногондор кездешет. Бирок андан тышкары телефонду туура жакка пайдаланып өзүнүн керегине иштеткендер деле бар.
мисалы айта кетсек дал ошол телефондон азыркы убакта ар кандай тиркемелер чыгып жатпайбы, тил үйрөнө турган ар кандай предметтерди деле оюн аркылуу үйрөнө турган программалар чыгып жатат. Дал ошолор бар. Мисалы мен өзүм эч кандай курстарда окубастан эле орус англис тилин үйрөнүп жатам. Ошондой эле программалоо тилин дагы үйрөндүм дал ошол телефон аркылуу эле. Ошондой эле телефон аркылуу ар кандай медиа материалдарды даярдоо, видео монтаж жасоо жана башка нерселерди кылуу менен, ошондой эле интернет аркылуу дал ошол видео материал же болбосо медиа материал даярдоо менен акча таап жатам азыркы убакта. Жакшы жакка пайдалануучулар деле бар. Болгону ал жаштардын өзүнүн көз каранды. Бекболот, бир маселеде ошол айына канча акча таап атасың, анан сен сыяктуу мындай анализдеп, тил үйрөнгөнгө бир жакшы нерселерди алганга, менимче 99 жаштар пайызы улуу буун деле туура эмес жагына кетип калып атат да, интернетте бардыгы бар деме. Ошонун канчасы электен жакшы жагын алат азыркы сенин досторуң? Менимче 99% туура эмес нерсени алып атат. Мен досторум менен айта кете турган болсом, бизде 99 дебейм, мен 70 дешим мүмкүн. Себеби бизден көп эле кездештирем мен телефонду жакшы жакка пайдалангандарды. Ал эми ал өзүнө көз каранды. Же болбосо бизде азыр Кыргызстанда ар кандай сайттар, социалдык тармактарда же болбосо башка жактар мамлекет тарабынан каралбайт да. Мисалы социалдык тармактарда ар кандай жашына туура келеби рекламаларды жайгаштырышат, жарнамаларды. Ал баланын жашына туура келбесе, мисалы эле биздин өзүбүздүн уюлдук телефонубузду карай турган болсок, бизге башка сайт аркылуу ар кандай рекламалар келет. Ал биздин жашыбызга туура келбейт да, ал рекламаларды кароо. Может ошол түшүнүгү жок адамга келе турган болсо, ал рекламаны карайт да сөзсүз түрдө. Кээ бир жаштарыбыз. Дал ошол мүмкүн болсо, менимче мамлекет тарабынан каралышы керек. Социалдык тармактар жана башка нерселер, сайттар. Жакшы. Бекболот, быйыл эми санарип жылы аймактарды өнүктүрүп атабыз, Кудай буйрса колдон келишинче. Анан мурунку улуу муун бар да, сен атаң, ата-энең, анын ата-энеси, бирок ошо санариптешпей эле ошол учурдагы билим алышкан да. Ошолор билимдүү болушканбы, же азыркы жаштар билимдүүбү? Келечекке кимдер жакшы салым кошкон? Азыркы жаштарыбыз мурунку жаштарга караганда кругозору чоң. Азыркылар. Себеби бизде заманга жараша техника менен өнүгүп кетип атабыз, бирок дал ошол техниканы туура эмес пайдалангандыгына байланыштуу бизде азыркы бир аз түшүнүк пайда болуп калганда азыркы жаштардын кругозору кем деген. Болгону азыркы жаштарыбыз болгону аны колдонбой жатат. Эгерде аны жакшы жакка колдонуп мемала турган болсо, биздин жаштарыбыздын азыркы убакта кругозору чоң деп эле. Аны пайдалана турган болсо, биздин жаштардан чоң нерсе чыкмак, болгону биз аны туура пайдалана албай жатабыз азыркы жаштар. Биздин конокторубузга дагы бир суроо берип кетсек, бул жигит айтып атат, мына ушул азыркы жаштардын кругозору мурдакыларга салыштырмалуу чоң деп. Ал эми ушул дагы бир 10 жыл, 15 жылдан кийинки жаштар азыркы мурдагы муундарды кандай деп атап калышат болду экен? Сиздердин оюңуздар кандай? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу окуучулар. Биринчиден биздин ушу районубуздун акимине жана сиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Ушундай жаштарга жакшы тарбия берүүдө ушул нерсени уюштуруп атасыздар. Албетте негизинен азыркы учурда техниканын өнүгүүсү менен биз өзүбүздү ойлоп атабыз да, жаштарчы, биздин кругозорубуз чоң депчи. Негизинен мен ойлойм мурдакылардын кругозору кенен болгон да. Себеби алар ислам динин жакындан билгендиги үчүн, мынакей мисалы үчүн канчалаган китептерди алар акылы менен жаттап келишкен да. Том миллион хадистер жаттап келген ушундай чоң алымдар, илимдүүлөр болгон да. Мына ошолор алар ушундай техника жок эле, башка жок эле, ушундай бизге катмар чоң өтө чоң китептерди бизге калтырып кеткен да. Эми биз негизинен алардын кругозорун негизи кенен. Себеби биз ошондой китеп окуй албай атабыз азырчы. Биз азыр бул интернетке, телефондо азгырылып, кыска баягындай видео, башка нерсе менен эле болуп, биз китепке көңүл бурбай атабыз. Ошон үчүн биз техниканы үйрөнүп алып эле биздин кругозорубуз кенен деген туура эмес да. Негизинен биз китеп менен анан кругозорубуз кенен болот да. Себеби мына Куранда дагы айтылган, эң биринчи эле бизге түшкөн китеп Кудай Тааланын буйругу да оку деген. Мынакей пайгамбарыбызга биринчи эле түшкөн аят оку деп башталган да. Ошондуктан адам көп окуса ошондо кругозору аныкы кенен болот деп ойлойм да мен. Мурунку адамдардын эс тутуму жакшы болгон. Эс тутуму жакшы болгон. Жакшы болгон. Бир манас айтса дагы, экинчиси аны угуп туруп жаттап алышкан. Азыркыларга айтсаң, неме алсаң эле айта алышпайт да. Аларда телефон бар. Неме айтат го? Балага телефон бергичен китеп бер деп.
китеп менен биз алдыга умтула алабыз, келечекке кадам таштай алабыз, а телефон менен таштай албашыбыз да мүмкүн. Мисал катары айтайын, мен жакында Бишкекте Дордойдо бир избиркассага кирип калдым да, банкка кирип калдым. Кирип тура акчамды айдалатайын деп кассага кирдим. Баягы кассадагы кыз даярданып эме кылгыча суроо бердим да. Бүбүсара Бейшеналиева канча сомдо сүрөтү десем, баягы катар салып койгон акчаларды мынтип карап атат да, канча сомдо экен сүрөтү деп. Анан айттым, мейли ал издесеңиз таппайсыз бул жерден дедим. Деп анан экинчи суроомду бердим да, экинчи ысык көл кээде тунук кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун, канча сомдо жазылган десем, карап атат да жанагы пулдарды. Мен айттым, жакшыям мен молдомун дедим. Сиз неге билбейсиз десе, менден дин жөнүндө сурап, мейли айтайын деп жооп берем дедим. А бирок сиз бул жерде эртеден кечке акча кармайсыз дедим. Акча кармайсыз дедим. Эми кандай болуп ишке орношкон билбейм, бирок негизгиси биздин улуу инсандарыбыздын, мисалы өзүнүн ишинде отурган адамдар күн акчаны кармап атабы, мисалы Абдулас Малдабаев канча сомдо болгон эле, Бүбүсара Бейшеналиева канча сомдо болгон эле, Тоголок молдо, Токтогул молдо айтор, аларды жакшы билиш керек эле. Биз жогорку окуу жайда окуп атканыбызда Бактияр Токтогазы уулу деген көлдүк болот. Бир күнү квартирага кирип кетип атсак, алиги жетишпей окуп аткан маалыбыз курткасын көтөрүп чыкты. Бир курткасын жаз маалы эми куртканы кийбей калчылык. Анан курткасын көтөрүп чыгып, эмне кыласыз десем, паланча китептин атын айтты, ошол китепти сатып алайын десем, акча жетпей атат деди. Анан ошол шаарда баягы эски кийимдерди сатып ала турган жер бар эле. Апарды дагы баягы курткасын сатып, баягы айтып аткан китебин сатып алды да. Сатып алып окуду. Окуп, ошол киши ошол жерден жогорку билимди окуду дагы, андан сырткары наркы Ливан деген өлкөгө чыгып, дагы улантып, окуу жайды уланты дагы келди Кыргызстанга. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы ошол кишини өздөрү чакырышты. Талап кылган жок, арыз жазбады, башка кылбады. Өзү чакырып, бүгүн Кыргызстан боюнча 7 областтын имамдарын экзамен кылып аткан ошол Бактияр Токтогазы уулу болот. Убагында кандай окуган, бүгүн кандай жерде отурат. Ага көп болгон жок. Агай айтмакчы эле 10 жыл боло элек ошол окуяга. 10 жыл боло элек. Ошол китепти окуйын, окуш максатында эски кийимин сатты, китеп алды. Ошол китепти алды, бүгүн кандай жерде отурат. Мен элестете албайм, бүгүн мына телефондон китеп окуйм деген окуучуларды мен эртең келечеги ушундай болот деп мен элестете албайм эч качан. Ушундай болуп турган, ушул агайга да бир кошумча, ошол Кыргызстан Ислам университети ректору, ошол Алым агайыбыз бар, Абдышүкүр Нарматов деген. Ошол киши да айтып калат да, ол Куран китепти ошо атасы бейиши болсун, ошол атасы 4 койго сатып алып берген экен. 4 койго. Азыр ушул ар бир үйдө, мечиттерде, башкаларда ошол китептер бар. Демирчилердин эси менен, имамдардын жардамы менен ушул китептер чыгып атат. Анан ал киши дагы азыр Кыргызстан эмес, Орто Азия эмес, дүйнөдө алымдардын ичинде башка жакта болсун, Кадыр Баркы бар, Кыргызстандын байрагын көтөрүп аткан алымдардын бирөөсү да. Демек агайдын сөзү дагы менимче жанагы курткасы сатып, ошентип куртка сатып алган балким окуучулар барбы? Же тоок сатып, жаңгак сатып барбы, жокпу? Китеп сатып алган азыр өзүнчө мына мектептин китебинен сырткары, сырттан өзүнчө китеп сатып алып окуп аткан окуучулар барбы? Кол көтөргөн. Өзүнчө китеп сатып алып окуп аткандар. 5 экен, 6, 7. Биз библиотекадан алабыз. Кандай китептерди окудуңар? Эмнелерди айтып бере аласыңар? Биз өзүбүздүн Базаркурган мамлекеттик райондук библиотекасынан китеп алабыз, литературный адабият немесин алабыз, литературный китептер алабыз. Биз аларды эжеке айтканы үчүн алабыз, өзүбүздүн интерес деле алып турабыз. Кийин мен айтмакчымын, биздин китептерибиз, мектеп берген китептерде биздин көп темаларыбыз жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге эжекейлер айтат, интернеттен алып оку же болбосо библиотекага барып ал дейт. Биз убакыт жок болуп калып, биз библиотекага бара албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн интернеттен алып окуйбуз, көп немелери, краткий содержаниясын окуйбуз. Кийин аны эжекеге айтсак, сен айтасың, өзүңө акылың жокпу, мнениең жокпу өзүңө, сен ошо жакка барып алсаң болмокпу деп айтат. Кийин
урушат ушул сөздөрүнө кирип биз эми библиотекадан китеп алып окуп атабыз. Кудай буюрса аякта жок болуп калса биз өзүбүз сатып алып окуйбуз. Китеп каналардан башка мисалы үчүн мотивация берүүчү же болбосо ар тараптуу китептерге кызыгасызбы? Окуйун деген ниеттериңиз барбы же болбосо? Окуйун деген ниет бар. Эми биз көп жаш аракетке бир катышып жүргөм, ошондо мага белек кылып беришет, ошолорду окуйбуз. Кийин мен келечекте врач болгум келет, ошонун химия, биология китептерин сатып алып окуйбуз. ОРТга даярданып, ошо китеп. Assalamu alaikum жалпы коноктор. Бүгүн темага токтоло кетсек, жаштар жана келечек. Биз 15-20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин ушул эле жаштарды кандай деп көрө алышыбыз мүмкүн. Ар бирибиз өзүбүздү жакшылап ойлонуп көрөлү. Ушул эле катарда тургандай, Кудай буйрса, араңардан бирөөңөр аким болуп, бирөөңөр медресенин башчысы болуп, бирөөңөр бир фонддун жетекчиси болуп, бирөө имам хатип болуп дегенде, бирөө президент, бирөө губернатор, ушуну элестетип, ошого жараша өссөк. Биз баягы жаштардын маңдайынан көрүп, жүзүнөн көрүп туруп көп нерсени үмүт кылабыз, Кудай буйрса силерден. Айырмачылыктар бар, баягы жаштарды өтө деле күнөөлүү деп айткым келбейт мен. Бир 10-15 жыл мурун биздин жашоо башкача эле. Бизде баягы бири-бирине болгон мушташ, бири-бирине болгон баягы мамиле копол, корс болгон да. Чындыгында мында Бекболот сен айтып атасың, биз интернеттен көп нерсени алабыз. Жакшы жактары деле бар, бирок абайлап колдонуш керек да. Анан баягы биз айрыкча интернет дегенде, интернет сөзсүз түрдө Запад тараптан даярдалып атпайбы? Аларды биз турамыш болот ошентип атып, бир башкача бир түшүнүккө баратабыз да. Кээ бир жаштарды карасаң бири-бири менен сүйлөшпөйт. Бири-бири менен мушташпайт, мен биз мушташтык деп атпайлыбы? Мушташып, кайра дос болуп, кучакташып, бозолачаң болуп кетип калган учурлар болгон да. Аз бири-бири менен сүйлөшпөйт. Анан балким бирөө бир жерде буту сынып атса, ошого жардам бербей коюшу мүмкүн да. Ушундан коркуп кетем да. Мен өз башыман өткөргөнүн айтып берейин. Бишкек шаарында кошунам бар эле. Ошо кошунама кичине эметтим, башка үйгө көчтүм, анан бир жылдан кийин кайра келдим. Кайра келип кошунам кичине тыйын карыз эле. Андан такылдатсам баласы чыкты, ушу как раз ушу Бекболоттой, 10-11-де окуйт да. Атаң каякта? Билбейм. Каякта иштеп атат? Билбейм. Негизи үйгө келип атабы? Кээде келет, кээде келбейт. Телефон номерин берип коюшту? Билбейм. Неге билбейсиң? Тез алмаштырып турат. Сүйлөгөн орусча. Сен неге кыргызча сүйлөбөйсүң? Кыргызсың го. Мени таанып атасың, мен кошунаңмын го десем. Билбейм, тааныгандай болуп атам, бирок эми тааныганда эмне дегендей да. Сен тааныганда эмне, причем депчи. Өтө эле кайдыгер. Белгилүү эми атын атап айлаган, бирок толук эле жанагы кайдыгерлик, атеисттик же болсо бир орустардын айрым улуттарында болот го. Айрым жок. Ошондой эле болуп кеткен да. Эми сени тааныганда эмне? Атам менен алака түзүп, мамиле түзүп, атамдын телефонун алып, каякта жүргөн билгенде эмне? Мен өз жашоом өзүмдө деген сыңары да. Ушул түстөгү муундар айрым араңарда бар да. Мен бул жактан көп айтпасам дагы, айрыкча орустар менен аралашып, же болсо башка бир кайдыгер караган, биздин ислам дининен алыс калып калган улуттар бар го, ошол менен аралашып калган эмелерде пайда болуп атат да. Ошон үчүн биз басым жасап, амалдап турат. Биздин алтындай кылып мына Куран китебибиз турат. Пайгамбарыбыз бүт жашап көргөзүп койгон улуу ислам динибиз бар. Чыйыр жолубуз бар бизди багыт берүүчү. Ошол багытка түшөлү. Макул интернет аркылуу түш. Интернет ачсаң, кээ бир базарларга карасаң, аалымдардын эме сүйлөгөн угуп коюп турат. Бул туура багытта. Бул интернет жөнөкөй эле буюм, ошонун туура жаатында. Анан кээ бир жерлери бар, бир бурчтарда эметип алып, уят кинолорду, уят нерселерди көрүп аткандар бар. Ал башка нерсе. Ар бир нерсени жакшы жагына колдонуп, биз чыйыр менен кетели. Жана агаларыбыз айтып кеткендей, биздин ата бабабызда ислам дини менен суугарылгандыктан эки сөз менен бир беттик маанини туюндуруп койгон да. Эшигин көрүп төрүнөт. Энесин көрүп кызын ал. Анын ичинде эмне деген философиялык сөздөр бар. Анын чөйрөсүндө бир 10 минуталык кеп кылса болот. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бир жакшы бир багытка түрткүм келет. Жаштар силердин алдыңыздарда келечек. Азыр болсо көп эле учурда азыр башка мамлекеттерде биздин мамлекетибиз бардыгыбыз мындай суктансак болот да, абабыз таза, бардык жерлерибиз. Азыр бизге Туркиялардан, башка мамлекеттерден биздин өлкөбүздү көргөнү кызыгып келип атышат да. Азыр көрүп кеткени.
азыр мисалы Кытай деле алган болсок, Кытайда азыр көп завод, фабрикалар азыр мындай түтүндөрүнөн адамдар дайыма маска кийип жүрүшөт да, ошо жытына. Азыр биздин абабыз таза үчүн аны адамдар мындай туура пайдаланышпай атат да. Азыр тоол аймактарда бардык дарактарды кыйып атышат, анан туура эмес, анан мөңгүлөрдү жок кылып атышат. Ал жерлерден алтындарды алабыз деп, кымбат баалуу нерселерди алабыз деп. Анан мага кече эле тайнем айтып атты эле, мен болсо тайнем биринчи укпай аттым эле, анан айтты мага, азыр болсо, азыр макал бар го, бир дарак кыйганча 1000 дарак эк дегендей. Анан бир дарак экенче 1000 дарак эк дегенде. Азыр көп эле адамдардын эч качан көзү тойбойт экен да. Анан адамдар көзү тойбойт. Ошо отун бардык дарактарды кыйып, анан ошоларды отун кылып, анан башка нерселерге алып атышат. Анан ал дарактан көп нерселерди жасаса болот. Кийин азыр ошону 1000 дарак эк дегендей, азыр эч ким эккен жок, бирок кыйып атышат. Ошону азыр дарактар деле канча калбай калды. Кече тайнам айтты, бирок мага 3 мамлекет уже мындай бир нерсе эксең, бирок ал жерден уже мөмө бербей калып атыптыр да, 3 мамлекет уже. Ал бирок жылып бизге да келип атыптыр. Мен Кыргызстан өнүгүү жөнүндө айткым келген. Мен уже 11-ди бүткөндөн кийин мен Бишкектеги университетке тапшыргым келип атат. Мен кесибим дизайнерство. Мен Кыргызстандан дизайнерство модасын, анан кийин Замира Молдошева эжеге ошогон, анан кийин Коко Шанель, бийик дизайнер жана модельерге ошоп, мен да биздин Кыргызстандын көп маданияттарын, андан сырткары көйнөктөрүн, узорлорун көрсөткүм келет, башка мамлекеттерге барып, ошоларды көрсөтүп, биздин немебиз башкача жакшы тарабынан башка мамлекеттерге көрсөткүм келет. Мен келечекте котормочу болгум келет. Казак тилине жана англис тилине кызыгам. Кыргызстан келечеги кең өлкө дегендей, биз бардык жактан Кыргызстанды алдыда алып кетсек болот. Мисалы үчүн телефонду жакшы жака пайдалансак болот. Жакшы жака пайдаланган окуучулар деле бар, бирок жаман жака пайдаланган окуучулар көбүрөөк деп эсептейм. Тил аркылуу ушул Кыргызстанга кандай салым кошкуңуз келет? Тил аркылуу башка мамлекетке барып окуп, же болбосо котормочулук кесибимден тилдерди которуп берип, же болбосо бир иште иштегим келет. Мен келечекте котормочу болуп, Кыргызстанга өзүм салым кошкум келет. Кантип салым кошом? Мен мындай башка мамлекеттен барып үйрөнүп, кандай маданияттын, мындай салт санасын үйрөнүп, мындай Кыргызстанга мындай таратып, мындай өнүктүрүүгө салым кошкум келет. Азыр сиздер сүйлөп кеттиңер го, телефон, интернет, окуу, китеп деп. Ошолго жооп бирөө, силердин маалыңарбы башкача азыр башка кылым 21 кылым эволюция. 22 кылым кандай таасир этебиз, буну биз мындай элестетиш кыйын да, мындай келечекечи. Сиздин келечекке болгон пландарыңыз кандай? Келечекке болгон пландарым азыр ошо лицейде мен строительдик немесинде окуйм, кийин бул жерди бүтүп башка стоматологко тапшыргым келет. Ошо стоматологдо мындай кана түшүнүсөм, адамдардын ден соолугуна кам көрүп, башка нерселер кылгым келет. Рахмат. Мен айтайын дегеним, адамда негизгиси тартип керек. Жана эжеке айтты го, жанагы өзү орустарда сөз бар. Билим болуп тартип болсо эчтеке эмес. Ал эч нерсеге эме кылбайт дегенчи. Ал эми азыр кесипти тандап атасыңар, бардык кесип ардактуу дейт, билесиздер. Сөзсүз эле мындай врач боломун, же банкир боломун, же анан президент болом эмес, катардагы куруучу, катардагы слесарь, катардагы бир эмелер деле ардактуу. Бирок келечекке бир салым кошордо ошол кесипти дагы мындай тартип менен, акыл эс менен иштей турган болуш керек да. Азыр эми бардыгы эле аякка кетип калган болсо ким калат анда бул жакта? Дыйканчылык да кылыш керек. Ооба, дыйканчылыктан кылыш керек. Бардык кесип ардактуу. Бирок ошону бир орду менен алиги эптеп септемей кылбастан тартип менен кылыш керек. Ошондуктан дагы деле ушул сиздерди мен китеп окуганды чакырып кетемин. Китеп окуганда акылыңа дагы жакшы кирет,
жем телефонго караганда алиге зрительный память менен дагы жакшы кабыл аласың, жанагы эжеке айткандай эс тутумдар дагы жакшы болот. Ошол үчүн силерди китеп окуганды чакырып кетем, тартиптүү болгону чакырып кетемин. Келечеңерде келечеңер кең болуп, Алла таалам сиздердин жолуңарды ачык кылган болсун. Бар болгула. Эки эле сөз кошуп коеюн болгону. Баягы тил үйрөнүп мамлекетке салым кошом дегенге мен өзүмдөгү сунуш жана практика. 2011 жылдан 14 жылга чейин Бишкекте котормочу болуп иштедим. Болгондо дагы араб тилинен кыргыз тилине китеп которуп иштедик. 2 жыл, 3 жылдын ичинде биз бардыгы биригип 13 китеп которуп окууга чыгардык да, басмадан чыгардык. Ошол 2-3 жыл ичиндеги биздин чыгарган китептерибиз бүгүнкү күнгө чейин окулуп, Кыргызстанга өз салымын кошуп келатат. Бул дагы баягы тил үйрөнүп, салым кошкондун бир жол жобосу. Буйруса ошондой китеп которуу болсун, айтор тил үйрөнүүчүлөр кандай гана жакшылыктар болгон болсо, мамлекетке салымыңыздар кошо бериңиздер. Бул чоң эмгек болду биз үчүн. Ала кушту атынан аташ керек, адамсыңбы атамча жашаш керек, жаш турмуш өзү эле келбейт тура, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Байка кыргыз бир нерсе башталууда, батка кечкен кадамдар ташталууда, кара курсак кампайып тойгон менен, корком жан дүйнөң ачкалууда дейт. Биз жан дүйнөгө өзгөрүш кылыш керек деп ойлойбуз. Азыр агайлар айткандай, китеп менен дос болуш керек. Китеп менен дос болсок, биз анда сөзсүз ийгиликтер жаратабыз. Анан биз ушул Кыргызстанга жок дегенде пайдабыз тийсин, келечекке бул чоң бир өбөлүк. Анткени азыр экология маселесин жакшы айттыңар. Ошондуктан жок дегенде пайдабыз тийсин. Пайдабыз тийбесе, зыяныбыз тийбесе да бул салым болуп эсептелет экен. Мен ойлойм, бүгүнкү жаштар мындай жакшы ойлорун айтып өттү. Биздин телекөрүүчүлөр дагы ушул жаштардан бир ата-энелерди өзгөчө көңүл буруш керек. Мына азыр телефондорду алып берип атабыз дейт, бирок алып берген жакшы. Көзөмөлдөп, жанагындай тартип менен, убактысы менен, кээде ошол телефон өчкөнчө сүйлөшүп, баарлашып, кулак укпай калгандар бар. Жапжаш кыздар орукчан болуп калып атат да. Демек, урматтуу достор, мен ойлойм, силер аңдаган, таанып билген Кыргызга бир келечекке Кудай буйрса жакшы салым кошот деген үмүтүбүз өтө чоң. Мына жогоруда өтө жакшы сөздөрдү айтып өттү биздин агайлар, эжекелер, окуучулар да жакшы ойлоруңарды айттыңыздар. Негизинен эң биринчиден биз келечекке салым кошууда бизге ыйман керек. Биз ошо Кудайга болгон ишенимибиз, Аллах Тааланын буйруктары, биз ошого нерселерге ыйман келтиришибиз керек. Ошого ишенип жашашыбыз керек. Жана ошонун айткандарын колдон келишинче ишке ашырышыбыз керек. Ошондо биздин келечегибиз болот. Себеби дегенде азыр мына биякта бир бала айтып атпайбы? Азыр силердин дооруңар башка, биздин доор башка депчи, таптакыр бөлөк деп. Жок. Бул ислам дини кайсы жерде болсо дагы, кайсы техника өнүксө да ошол жердеги ислам өнүгө берет да. Мына азыр дүйнө жүзүн карап көрсөк, бардык жакта ислам өнүгүп баратат азырчы. Эң мына батыш жакта карайлы, Европаны карайлы. Алар канчалык техника жетишпесин, баары ислам болбосо ал жерде канчалаган адамдар өздөрүнүн жанын өзү кыйып атышат. Канчалагандар баягы наркоман болуп атышат. Балдары, ата-энелер, карыялар үйүндө калып, таштанды болуп калып атат. Ал эми ыйман болсо бизде ата-энебизге камкор болобуз. Ыйман болсо биз балдарыбызды жакшы тарбиялайбыз. Ыйман болсо бизде биз келечекти, мамлекетти түптөй алабыз деген максаттамын да. Ошондуктан урматтуу окуучулар, бардыгыбыз негизинен ушу Кудайга ишенип, ыйманды, исламды кошо үйрөнүп кетишибиз керек ушу билим алуу менен биргеликте. Бул дагы бир өзүнчө чоң билим. Бундай илимге терең мына азыр биздин исламдагы алымыбыз чубак ажы Кыргызстанда. Карасаңыз 3 тоннадан ашык китепти окуп койгон да. Ал ошончо китеп окуса дагы бул дүйнөдөгү алымдардын арасында жөнөкөй эле алым болуп калат да. Ошого биз аракет кылып көп илим алып, исламга дагы, иманга дагы көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Рахмат силерге. 2010-2011 жылдары мен Москвада болдум эле. Ошол жакта иштеп, мигрант болуп жүргөн кезде орус кемпирлер менен кичине баарлашып сүйлөшүп калганда орус кемпирлер ушундай көзүнөн сызып ыйлайт эле. Бизде келечек жок, жаштарда келечек жок, бизде төрөлүү жок деп. Биздин жаштарган төрөлгөн жаштардын арасында дагы келечек жок. Не дегенде 5-күнгө чейин ушунчалык чыдашат да 5-күнү жумуш бүтөт да. Жумуш бүткөндөн кечинде агат. Чындыгында эле мен такси айдап өзүм иштегенде көрүп калдым. Жаштарды
бир 80% десем жаңылбайм, 80% центрди көздөй агылат, клубтарга барып, не деген гана иштерди кылбайт. Чындыгында ушул деңгээлде да. Анан силерде Орто Азияда үмүт бар, Орто Азияда келечек бар, силерде төрөлүү бар, силерде кыздарыңар тизеден ылдый кийишет, силерден көкүрөгүн жаап жүрөт, намыс бар, ариет бар, диниңер бар деп айткан эле да орус кемпирлер. Чындыгында эле бизде улуу динибиз бар, келечегибиз бар. Ушул деңгээлде кетсек абдан жакшы болот. Бирок агып кетип, бурулуп кетпейли да. Ушу биз азыркы кетип аткан деңгээлибиз абдан жакшы. Ушу темп менен кетели. Анан азыр бул телевидение тартып атат. Сиздердин сүйлөгөнүңүздөрдү дүйнө көрөт, бүткүл Кыргызстан көрөт. Жакшылап басым жасап койсоңуздар жакшы болмок. Жаштарда чындыгында эле келечек бар экен деп бардык улуу муундарда түшүнүк калып калмак. Рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз жаштар жана келечек деген теманын алкагында мыкты ой бөлүшө алдык. Адамдын жаштык кези кереметтүү жасымал. Ал өмүрдө бир келет жана эч качан кайталанбайт. Андыктан мына ушул бир келген жаштык кезибизди Кыргызстандын келечегине кичине да болсо салым кошуу менен өзүбүздүн жалаң гана пайдалуу иштерди жасоого аракет кылалы демекчибиз. Ушуну менен жаштар сүйлөсүн теле берүүбүз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.